таң менин теле артындагы сүйүктүү угарман көрөрмандарым. Күн жаңыдан тийип, ааламга алтын нурун чачып турган бул ирмем жашоонун бизге берген белеги эмеспи. Кечөө кандай татаал болбосун, бүгүн күн жаңы ак барактардан башталат экендигин эске салабыз. Сиздер менен мен Назми, бул жаркын таң позитивге, сулуулукка жана жашоону сүйүүгө арналган программасы. Алдыңкы мүнөттөрдө мен менен бирге болуңуздар. Анан көрөрманы мен айтмакчымын, бүгүнкү таңды, бүгүнкү күндү жылмаюу менен баштаңыз деп. Себеби жылмаюу бул жүрөктүн назик тилдеринин бири. Жада калса, карасаңыздар, аба ырайы дагы бизге жылмайгандай, бүгүн таң жылуу дем менен башталды. Баткен облусунда абанын температурасы күндүзү +12 +14 градус, түнкүсүн 0-1 градус. Жалал Абад жергесинде күндүзү -15 -17 градус болсо, түнкүсүн абанын температурасы 0-1 градуска чейин жетет. Ал эми Таласта күндүзү +12 +14 градус күтүлсө, түнкүсүн -1-0 градус болот. Нарын облусунда абанын температурасы түнкүсүн -4-6 градус, күндүзү +7 +9 градус. Ысык көлдө күндүзү +4 +6 градус күтүлүп, түнкүсүн 0-2 градуска чейин түшөт. Чүй облусунда күндүзү +12 +14 градус, түнкүсүн +3 +5 градус. Ош жергесинде абанын температурасы түнкүсүн +3 +5 градус, күндүзү +14 +16 градуска чейин жетет. Ал эми Борбор Бишкекте абанын температурасы күндүзү +12 +14 градус, түнкүсүн +3 +5 градус. Асман ачык, шамал жеңил, табият өзү сизге күнүңүз ийгиликке толсун деп шуурап жаткандай. Деген менен күндүн нуру мурункудай ысык эмес, бирок анын жылуулугу албетте жүрөктө. Ошол себептен сүйүктүү көрөрманым, жылуу кийүүнү унутпаңыз. Сүйүктүү свитер, жылуу колгап, жумшак шарф бүгүнтөн тарта сиздин эң жакын досуңузга айлансын. Кийим демекчи, сиз кышкы гардеробуңузду жаңыладыңызбы? Кыш бул жөн гана суук мезгил эмес, бул жаңы образдардын, жаңы трендтердин, жаңы стилдин дагы мезгили. Баары бир адамдын көркү чүпөрөк деп коет эмеспизби? Жаз болсун, жай болсун, мейли кыш болсун, күз болсун, биз жаңы образдарды өзүбүзгө мезгил менен алып турабыз. Ал эми быйылкы кышкы трендтер кандай болушу мүмкүн? Анда экранга назар салабыз. 2025-2026 жылдын кышкы мода дүйнөсүндө эмне жаңылык? Бүгүн биз сиздерге бул сезонду үстөмдүк кылган трендтерди көрсөтөбүз. Жүндөн баштап кең пальтолорго, күчтүү силуэттерден уникалдуу текстураларга чейин кышкы стиль мурункудан да кызыктуу болот. Бул кышта жасалма жүн чыныгы жылдыз, экологиялык, жылуу жана өтө стилдүү. Пальтолор, жакеттер, сумкалар баары пушистый текстуралар менен. Кандай образ болбосун, дароо люкс өң берет. Макси пальто — сезонду бетке каршы жетелеген тренд. Узун, силуэт, жумшак драпировкалар, жылуу жана элегант. Бул пальто күнүмдүк стилди да, офис образын да бирдей жакшыртат. Power dressing кайра кайтып келди. Кең ийиндер, куч сызыктар, структураланган жакеттер өзүнө ишенген образ түзүүнүн идеалдуу жолу. Кожа кийимдер люкс эстетиканын символу бойдон калууда. Оверсайз бомберден тартып, узун пальтолорго чейин бул материал кышкы образга күчтүү мүнөз кошот. Кара жана шоколад түстөр абсолюттук фавориттер. Кышында текстуралар менен ойноо эң популярдуу ыкма. Жылуу трикотаж менен жумшак кружева, оор пальто менен жеңил юбка бул жумшак жана катуу стилине жаңы дем берип жатат. Палитра бай жана жерге жакын. Кочкул шоколад, топурак жана графит. Бирок бул сезондо модистер сюрприз кошушат. Лайм сары, кызгылт көк же сирен акценттер образды дароо өзгөчө кылат.
Кең стейтмент белдиктер пальто же жакеттердин формасын толук өзгөртөт. Ал эми слоучи сумкалар жумшак, күнүмдүк жана абдан модалуу вариант. Эсиңизде болсун, кийим сизде эмес, сиз кийимди коздошуңуз керек. Өзүңүздүн образыңызга бир аз мээрим, бир аз жылмаюу кошсоңуз эле мына ошонун өзү мода, өзү тренд. Анан албетте ошол жарашыктуу кийимдерди кайсы жактан сатып алабыз деген суроо дагы жаралбай койбойт. Сиз көрөрманым, кайсы жактан кийинесиз? Тордой базарынанбы же соода борборлорунанбы же мага окшоп онлайн платформалардан Taobao деген сыяктуу сайттардан кийинесизби? Дордой базары. Мында баа жагынан эң жеткиликтүү варианттар түрү көп. Эгер убактыңыз болуп издесеңиз, сапаттуу да, оригиналдуу да кийимди таба аласыз. Бул жерде баарлашуу, жандуу атмосфера бар, өзүнчө бир кичинекей дүйнө. Соода борборлору. Бул жакта ыңгайлуулук, тазалык жана белгилүү брендтердин кийимдери. Баасы бир аз жогору, бирок сапаты да туруктуу. Эң негизгиси бир жерде бүтүн образды түзүп чыгууга мүмкүн. Онлайн платформалар Wildberries, Taobao жана башка. Бул учурда эң чоң артыкчылык тандоо көптүгүндө. Кыйла арзан варианттар бар, бирок чыдамкайлык керек. Сүрөттөгү кийим менен келген буюм ар дайым эле бирдей болбой калышы да мүмкүн. Эң негизгиси кийим тандоодо трендке эмес, өз стилиңизге жараша тандаңыз демекчимин. Мода кетет, ал эми стиль өз ордунда калат эмеспи? Кимдир бирөөгө жөнөкөй пальто дагы жарашыктуу отурушу мүмкүн, кимдир бирөөгө ошол трендтеги кийим дагы жарашпай калышы мүмкүн. Ошол себептен өз стилиңизге жараша сүйүү менен тандаган кийимдериңиз сиздин көркүңүзгө көрк кошот десем болот. Бирок айымдар байкайсыздарбы? Ошол жарашыктуу кийим дагы жетишсиз, ага жараша макияж дагы, чач жасалгасын дагы жасоого туура келет. Анда экранда чач жасалгылоо үлгүлөрү жана быйылкы жылдагы трендтеги макияждар көрсөтүлмөкчү. Күндөлүк макияж жөнөкөй косметикалык кадам эмес. Бул өзүн сыйлоо, ишенимди күчөтүү жана табигый сулуулукту ачып берүү жолу. Ар бир кадам терини, көздү жана жүздү так карап чыгуу менен жасалат. Эң биринчи терини даярдоо. Тери макияждын негизи. Алгач бетти таза жууп, жеңил нымдандыруучу крем менен даярдоо керек. Табигый сергек териге коюлган косметика бетти жылтырап жана жакшы көркүн ачат. Терини даярдоо жөнөкөй, бирок эң маанилүү кадам. Тон жана корректор. Беттин таза көрүнүшү. Тоналдык кремди жеңил катмарда сүйкөп, терини табигый түсүн сактоо зарыл. Эгер көздүн ылдыйында тактар, көгөргөн аймактар болсо, корректор менен жумшак камтуу маанилүү. Бул кадам беттин сергек жана жаш көрүнүшүн ачат. Жаак жана беттин формасы. Жаактарга жумшак румяна колдонуу бетке жылуулук жана жаштык кошот. Контур күндөлүк макияжда минималдуу болушу керек. Табигый форма жана жумшак текстура беттин гармониясын көрсөтүп, кооздукту жаратат. Кирпиктерди туш менен 1-2 катмарда боеп, көзгө тереңдик жана жашоо тартуула. Көз эмоциянын жана сезимдин терезеси. Көздүн үстүн көңүн нейтралдуу көлөкө менен коштоо ашыкча эмес, жеңил эффект. Кашты табигый формада тартып, жумшак кел менен бекит. Оозго жеңил помада же жылтылдаган блеск танда. Табигый, ашыкча жаркырабаган түс беттин бүтүндүгүн жана табигый кооздугун баса белгилейт.
Хайлайтер беттин белгилүү аймактарына жогорку жаак сызыгы, мурдунун тилкесинин учу көздүн үстүнө жеңил гана сүйкөлөт. Бул бетке табигый жылтырак берип, терини сергек жана жаш көрүнүктүү кылат. Хайлайтерди ашыкча эмес, жумшак колдонуу күндүлүк макияжда эң туура акма. Макияждын күчү көлөмдө эмес, гармонияда. Ал сенин ички энергияңды, өзгөчөлүгүңдү жана табигый кооздугуңду дүйнөгө көрсөтүүнүн эң жөнөкөй, бирок терең жолу. Күн сайын чач жасалгалоо бул көп убакыт жана күч талап кылбайт. Эң маанилүүсү туура акманы билүү керек. Күнүмдүк жашоодо тез жасалчу, тыккан жана ар бир кызга жараша тургандай чач жасалгалары менен бөлүшөбүз. Анан жарашыктуу образ, макияж, чач жасалгасы менен гүлдөй көз жоосун алып эле жумушубузга жөнөп каласыз деп койбоймунбу? Мына ошондой ааламга сулуулук тартуулаган биздин айымдарыбыз бар болушсун, гүлдөй болуп эле назданып, мырзалар эле эмес ааламды өзүнө ашык кылып жүрө беришсин дейли. Гүлдөп калбадыкпы? Сиз айымыңызга акыркы жолу качан гүл бергенсиз? Гүлдөрдүн тилин билесизби жана алардын азыркы учурдагы баасы кандай? Гүлдөр бул сөз айта албаган, бирок баарын түшүндүргөн жаратылыштын тили. Кээде биз мен сени сүйөм деп айтууга батына албайбыз, бирок бир роза гүлү ошол сөздү биз үчүн айтып коет. Ар бир гүлдүн өзүнө жараша мааниси бар. Кызыл роза сүйүүнүн жана кубанычтын символу. Ромашка тазалык жана ишеним. Жаңгак түстүү тюльпан назиктик жана жылуу каалоо. Ак лилия таза ой, жаңы башталган башталыш. Гүл бул жөн эле белек эмес, көңүлдүн тили. Кээде гүл менен рахмат дейбиз, кээде кечир, кээде сени сагындым. Мындай кооз букеттердин баасы 1500 сомдон өйдө башталат. Кимге гүл берсең, ошол адамдын жүзү эле эмес, сенин дагы жаның жарыктайт. Ошол себептен өз айымыңызга, өз апаңызга, курбуңузга, деги эле жакын адамдарыңызга гүл белекке берип туруңуз. Гүл бир гана жылуулукту жана сүйүүнү алып келет. Ал эми менин колумда турган бул букет гүлдү бүгүн өзгөчө инсанга тапшырайын деп турам. Ал ким десеңиздер, коомдо дайыма өз ордун иштеп келген жаш, аракетчил студент, волонтер, маркетолог Гүзел. Жүргүлө анда белегибизди Гүзелге берип, бүгүн сонун маек куруп келели. Гүзел Максатовна.
Биз болсо Гүзелдин иштеген жерине дагы келип калдык. Жүргүлө анда. Биреликте кирели. Саламатсызбы? Хош келиңиздер. Кандайсызбы сизге? Гүзел, айтсаң, кичинекей кезиңде ким болууну каалдангансың? Жана азыр ошол каалдарыңдын канчасына жетише алдың? Негизинде чоң нерсенин баары кыялдан башталат дейт го. Мен да ушул кичине кыялданчумун. Эл адамы болсом, элге кызмат кылсам, чет жактарга көп чыгып, анан чоң иш-чараларды телевизордон көрүп калып, мен да ушундай иш-чараларга катышып, ушундай чоң иш-чараларды мен да уюштурсам деп, анан буюрса бул пландарым аткарылып атат десем болот. Өзүм маркетолог болуп, адамдар менен иштешип, чет жактарга командировкага чыгып, анан волонтер катары ушундай чоң иш-чараларды уюштуруп жатабыз. Мына ошол буюрса аткаруунун жолунда, баардыгы аткара элек болсо дагы ошо аткаруунун жолунда десем болот. Эң сонун. Ал эми волонтерлукка эмне болуп келип калдың? Волонтерлукка келүүңө эмне түрткү болду? Жашылык Бекназаров деген таанысаңыз керек, Жаштар кыймылынын төрагасы. Мына ошол Бекназаров менен ушул волонтерлук жолума аябай эле чоң таасирин тийгизди десем болот. Анткени өзүнүн башында тренингтерине чакырып жүрдү, семинарларына барып жүрдүм. Анткени волонтерлуктун эң биринчи башарты бул ушу тренингтерге барып, өзүн таануу, өзүн текшерүү дегендей. Анан ошол башында өзүмдү таануу максатта тренингтерге барып жүрүп, анан ал жакта волонтерлордун кылган кызматтарына аябай кызыгып кеттим. Алар менен таанышып отуруп, анан ошентип эле ушул волонтерлук жолго кирип калдым десем болот. Ал эми Гүзел, маркетологко кеткен жол кайсы тараптан башталды? Ким түрткү болду? Өзүм маркетинг сферасында 3 жылдан бери иштеп жүрөм. Бирок ал аралыкта мен SMM мобилограф катары гана иштечүмүн. Анан Окурмен IT академиясына мобилограф катары кирип, бул жакта 6 ай бою иштеп көрдүм. Өзүмдү көрсөтүп, тексттерди жазып, амбассадорлор менен иштешип, идея жактан съемкаларга баардыгына катышып отуруп, анан 6 ай аралыгында мени маркетолог катары сунуштап көрүштү. Анан өзүмдү да бул сферада көргөнүм үчүн ал сунуштан макул болуп иштеп баштадым. Буюрса азыр Окурмен IT академиясында иштеп жатканыма 2 жылдын жүзү болдум. Гүзел, билесиң, сен жараткан контенттерди биз интернет желесинен көрүп, суктанып эле бул эмне деген шедевр деп карап калабыз. Анан айтсаң, негизи контент жаратуу деген бул сен үчүн эмнени билдирет? Мен өзүмдү аябай чыгармачыл адам катары сезем. Анан ушул чыгармачылыгымдын баардыгын ичимде эмес, баардыгын съемкага бергенге аракет кылам, контентке, идеяга, алдагы адамдарга бергенге. Анан ошол нерсе да менин оюмча билинет деп ойлойм. Ошол съемкадан чыгып, өзүмдүн жан дүйнөмдү берип иштегеним үчүн дагы ошол нерсе чыгат го деп ойлойм. Гүзел, сени карап отуруп ойлоп кетем да, менде 24 саат, анан Гүзелде 48 саат бара окшойт депчи. Себеби окууңа да жетишип, жумушуңа да жетишип, коомдук иш-чараларга да жетишип, деги эле баардык жакта тупулдап эле жүргөнүңдү көрүп калам да. Анан ошо күн тартибиңди кандай сактайсың? Негизи ошол студент болуу менен иштөө, волонтерлук, маркетолог деги эле ошолордун арасында баланс сактоо кыйын эмеспи? Сонун суроо. Көбүнчөсү айтышат, кантип жетишесиң ушунун баардыгына деп. Негизи мен анчалык эрежем деле жок. Мондай кылам, эртең менен туруп бул жака барам деген ушундай так эреже жок. Бирок көбүнчө жетишкенге аракет кылам. Себеп дегенде менде биринчи очередде коомдук иштер эмес, өзүмдүн жумушум эмес, билимим турат университеттеги. Анан окуу жайдагы өзүмдүн билимимди таштап койбогонго, ал жактан калтырбаганга аракет кылам. Андан кийин өзүмдүн экинчи орунга ушу жумушумду коём. Андан соң анан коомдук иштерге, бош убактым болгондо коомдук иштерге катыша баштайм. Азыр 3-чү курсмун. 3-чү курста биз эртең менен окуп, эртең менен окуума барып келип, түштөн кийин жумушума 1-2 саат көңүл буруп, андан кийин коомдук иштерге өзүмдүн убактымды бөлгөнгө даярмын. Университетте окуйм деп калбадыңбы? Кайсы университетте, кайсы факультетте окуйсуң? Өзүм Кыргыз Улуттук университетинде психология багытында окуйм. Сен үчүн өзүнчө жалгыз иштеген ыңгайлуу же команда менен иштегенди, кайсысынан көбүрөөк мындай тажрыйба алдың? Негизинде жумушта өзүң иштесең көпкө барбайсың деп чын эле айтышат да. Өзүң иштесең көп жерге жетишпей каласың, адамдык ресурс деген болот, ооруп каласың, ар кандай периодтар болот, ошондо жетишпей каласың да. Мындай учурда дайыма аркаңда команда болуш керек. Команда менен болгондо сен көп жерге жетишесиң. Мен буга чейин ойлочумун да, мен баардыгын өзүм кылышым керек, өзүм жетишим керек, менче эле кетишим калбайт деп. Бирок бул Окурменге келгенден кийин чоң команда бар бул жакта, да маркетинг, ошол команда менен иштешип атып билдим. Команда менен чын эле көп жакка өссөң болот экен. Алар менен чогуу өсөсүң, алар менен чогуу иштешесиң, опыт алмашасың, сонун чөйрөгү алардын дүйнөсүн көрөсүң, өзүңдүн дүйнөсүн көрөсүң дегендей. Ошол үчүн мен команда менен иштөөнү туура көрөм. Инста профилиңде миллион сценарийлер деп жазылып турат. Анан негизи ал фраза эмнени билдирет? Бир мисал менен айта кетсең, аябай кызыгып калдым эмнегедир.
негизде маркетингде ушул идея көп нерсени чечип коет. Сен эгер идеяң жакшы болсо, жазган сценарийиң жакшы болсо, анда ал видео рекке кетет, миллиондогон просмотрларды алып келет, миллиондогон продажаны алып келет деп, анан ошол тартылган видеолорум жакшы кетип, жакшы просмотр алгандыктан көбүнчөсү айтып калды: "Гүзел, сенин видеолоруң миллиондогон просмотрлар алып келет экен, миллиондогон мындай адамдардын мындай эмесине жагып атат, идеяң жагып атат" дегенден анан ойлонуп калдым эле. Миллиондогон сценарийлер жаза турган специалист кемин деп ошол Instagram баракчама өзүмдү ошентип позиционировать этип жазып койгом. Гүзел, айтсаң, сени эң кубанткан, сенин эсиңде калган волонтерлук долбоор, иш эмне болду? Эмеси менен эсиңде калды? Сонун суроо. Негизи мен буюрса ушул жылы волонтерлук иш менен алектенип атканыма 5 жылдын жүзү болуптур. 5 жылдын ичинде көптөгөн проекттердин үстүндө иштедим, бирок эң жакканы азыркы учурда кыялымда Кыргызстан деген форум уксаңыз керек. Мына ошол форумдун үстүндө иштеп жатабыз. Буюрса Караколдо болду, Бишкекте болду, ал жакта өзүбүздүн ошо өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда болду. Бул форум ошо 7 региондо тең болот. Ошол форумда мен өзүмдүн ыктыярчылыкту пресса тарабынан көрсөтүп жатам. Гүзел, мен эң кызыккан суроомду бергим келип атат. Негизи ошо Инстаграмда, деги эле жалпы социалдык тармактарда өзүңдү көрсөтүү менен чынчыл болуунун ортосундагы балансты кантип сактайсың? Мындай өзүң кандай болсоң ошондой реалдуу түрдө көрсөтөсүңбү, же сенин деле ошо кадр сыртында көрүнбөй калган нерселериң барбы? Негизи Инстаграмда баары эле успех болуп кетти го. Мен да негизи башында өзүмдүн ийгиликтеримди чыгарып, мындай башка жакта эмне болуп аткан кыйынчылыктар, ал процессти көп чыгарчу эмесмин. Анан бирок адамдарда ушундай түшүнүк келип калат экен: буга повезло, бул бат эле жетти, мындай нерсеге бул нерсе оңой турбайбы деген сен туура эмес түшүнүктү берип коюшу мүмкүн да, эгер сен баардыгын сонун идеалдуу кылып көрсөтө берсең. Андан кийин мен ушул жарым жыл аралыгында эле ошо процесстерди көрсөтүп баштадым. За кадрым съемкалар кандай өтүлөт, кандай кыйынчылыктар болот. Ошондон кийин дагы көп адамдар жумуштун кыйынчылыгын биле баштады, бул нерсе оңой эмес экенин билип баштады. Мен оюмча ойлойм, Инстаграмда бир аз мен баланс сактайм. Бир гана ушул успех эмес, ийгиликтерди эмес, за кадран болуп аткан нерселерди, бул ийгиликтерге кантип жетип аткандарымды, ошолордун баардыгын жеткизе билем десем болот. Мындайча айтканда, цифра менен айтсам, бир 60% успех болсо, калган 40% бул за кадрам процесстер болушу мүмкүн. Кыйын учурларда, оор күндөрдө өзүңдү кантип мотивациялайсың, өзүңө кантип мотивация бересиң? Ошол ыкмаларың менен биздин көрүүчүлөргө дагы бөлүшө кетсеңчи. Менимче бул көйгөй бизге да тааныш деп ойлойм. Анткени негизи эле медиа адамдарына ушундай болот го, мындай апатия болуп турат. Бир моменттерде эчтеке кылгың келбей, наоборот, мындай жөн эле жаткың келип кетет да. Мына ошол маалда адам өзүндө мындай эме болуш керек да, ичинде. Мен канткенде бул жерден чыга алам, канткенде бул состояниядан чыга алам дегендей. Мисалы, мен бул ушундай апатия болгон учурларда көбүнчө эс алууну туура көрөм. Тоого чыгып, мисалы азыр алар жака баруу да оңой болуп калат. Автобуска түшүп эле 1-2 саатка тоо жака барып, бир аз басып келгенге мен ошондой учурларда көбүнчө тоого барып, тоодон энергия алам, ал жактан басып, ойлонуп, анан бир аз өзүмө келип ушинтем да. Негизи эле айтат элем, ошо сиздер эле ушундай учурлар болуп калганда көп учурда бул нерсе туура эле нормалдуу нерсе десем болот. Кечке эле баары идеалдуу боло бербейт. Ошол себептен өзүңүздөрдүн эс алганга бир нерсеңиздерди табышыңыздар керек да. Өзүмдү билип, мен канткенде эс алам, канткенде мен бул состояниядан чыгам деген сыяктуу. Ошого жараша, өзүңүздөргө жараша эс алуу уюштурсаңыздар болот. Инста посторуңдун арасында ошол каялдар картасы дагы бар экен. Анан ошол каялдар картасын түзүү процесси боюнча ал сага кандай натыйжа берип жатат? Ошол боюнча айта кетсең. Кыялдар картасын мен эң биринчи жолу ошо мурдагы жылы декабрь айларында түзгөн болчумун. Алардын эң бир эле чоң максаты бул өзүмдүн максаттарымдын көз алдымда болуп турушу, мен аларды унутуп калбашым, алардын бат-баттан орундалышы болчу. Анан негизи кыялдар картасында мындай бул ишти аткарсаң, ошол максаттарың орундалса, ушунчалык ичиңде шүгүрчүлүк да пайда болот экен. Монтип карап, бул нерсе болбоду эле деп мондай галочка коюп кеткенде ичиңде бир өзүнчө бир рахат бар да. Сиздер да эгер мындай кыялдар картасын кылдык болсоңуздар, кылууңуздар сунуштайм. Себеп дегенде бул аябай сонун нерсе, сиздердин максаттарыңыздар көз алдыңыздарда визуализация болуп турат. Аны кечке эле сиздер ойлоп, эмнени каалай эмес, ал картаны көргөндө эле бул менин максаттарым, буга аз калыптыр деп. Башкача айтканда, сиздердин прогресске кетип атканыңыздарбы же регресске кетип атканыңыздарбы, мына ошол карта желания менен билип койсоңуздар деле болот.
учурда өзүн курактуу деле биз менен тең чамалуу жаштарга мисалы көбүнчө жүрүшөт го бир гана сабакка барып келет. Сабакка барса жумуштан жок, жумушта иштесе анда сабактан жок. Сабакка дагы жумушка дагы барса анда уйкудан эс алуудан жок болуп эле анда депрессияга түшүп кетип атышпайбы? Ошол жаштарга мындай кандай мотивация берет элең, кандай кеңеш айтат элең? Сонун негизи эле 16 жашта 25 жашка чейинки жаштарга өзүңөрдү издеңгиле деп айтат элем. Анткени ушул учур биз үчүн эң сонун энергияга толуп турган мезгилибиз да. Ошол учурда бүт тармактарды көрүш керек. Анткени өзүбүздү билсек, өзүбүз кандай экенибизди билсек, ошого жараша мына көбүрөөк ийгиликтер болот дейт да. Гүзел жандан бери көкүрөк көөдөмдө эзип аткан бир суроону берейин деп койбоймунбу? Ошол өзү студент 20 жашта болбосо келечекте психолог, волонтер, маркетолог, контент мейкердин бир айлык маянасы канча болду экен, эгер сыр болбосо? Ыктыярчылык катары мен ал жактан долбоорго жараша алам. Мисалы долбоордун кыйындыгына жараша, жеңилдигине жараша дегендей, бирок көп учурда ал жактан 10-15 миң дегендей болот. Бирок өзүмдүн негизги жумушум бул Окурмен айтса академиясында. Бул жакта сценарий жазам, идея издейм, амбассадорлор менен иштешем, команда менен иштешем. Мына ошол менен бир айлык маядан бул жакта 75 миң алам. Андан тышкары дагы ошол маркетингдин эң жакшы жери бир эле проект менен токтоп калбайсың да, башка проекттерди алып иштесең болот. Максимум 3 проектке чейин алып иштей аласың да. Мен ушул Окурмен айтса академиясынан тышкары дагы бир проектим бар. Ал жактан мен 45 миң алам. Мындайча айтканда плюс-минус 150 миңге жетет буюрсам. Караңыздарчы, көрөрманым, бул өзү эле бизге мотивация болду окшойт. Жаш курагыңа карабастан, студент болгонуңа карабастан дагы көрсө айына 100-150 миң айлык маяны алса болот экен. Демек, аракет кыла берсең, издене берсең, сенин жашыңа дагы карабастан, графигиңе дагы карабастан, студент экендигиңе карабастан көп кирешелерге чыкса болот экен. Сиз менен аябай сыймыктандым, сиз менен маектешкениме да аябай кубанычтамын. Суроолорума жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат, сизге да ийгилик. Жаш курагына карабастан көчүрмөн эмгектенип, окуп дагы, иштеп дагы жетишип, ийгиликтерди жаратып жаткан жаштарды, студенттерди көрүп, таң каласың, бир четинен сууктанасың, анан ой келет. Булар кантип жетишип жатат баарына, буларда деле 24 саат барбы деген сыяктуучу. Анан сиз негизи 24 сааттын ичинде эмнелерге жетишесиз? Тайм менеджмент жөнүндө сөз кылбайлыбы? Тайм менеджмент бул убакытты туура пландап, маанилүү иштерди өз убагында жана сапаттуу бүтүрүүгө жардам берген ыкмалардын жана адаттардын жыйындысы. Тайм менеджменттин негизги принциптери: максат коюу, кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү максаттарды аныктоо. Приоритет коюу, маанилүү жана шашылыш принциптер менен иштөө, эң маанилүү иштерди биринчилерден аткаруу. План түзүү, күнүмдүк, апталык же айлык пландарды түзүү. Убакытты блокторго бөлүү, белгилүү иштерге белгилүү убакыт бөлүп, ошол убакытта башка нерселер менен алаксыбоо. Алаксытуучу факторлорду азайтуу, соц тармактарды чектөө, тапшырмаларды бөлүштүрүү, башкалар деле кыла турган иштерди өзүң жалгыз аткарбоо, өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн командалык ишке өтүү. Колумда турган дүйнөлүк насаатчы Брайан Трейсинин «Убакыттын чебери» аталышындагы китеби мына ошол биз сөз кылган тайм менеджмент туурасында. Деги эле бир күндөгү 24 саатты кантип туура пайдаланабыз, мына ошол туурасында жазылган, баарыңыздарга сунуштаймын. Китеп деп калбадыкпы, анда китеп рубрикасына деле токтоло кетели.
Билесизби, күндө ашказаныбызды тамак менен толтургандай, баш казаныбызды дагы китеп окуу менен толтуруп коюшубуз абзел албетте. Эгерде сиз кандай китеп окуйм, азыркы учурда кайсы китептер актуалдуу, кызыктуу болуп жатат деп ойлонуп жаткан болсоңуз, мен сизге жардамга келем. Биз азыр окуу 24 китеп дүкөнүндө турган чагыбыз. Азыр сиздерге азыркы учурда трендке айланып жаткан, деги эле күйөрмандардын жүрөгүнөн орун алып жаткан китептердин тизмесин сунуштап өтөм. Азыркы учурда кыргыз тилиндеги китептер аябагандай басымдуу окуп жаткан учуру, адегенде эле Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын китептеринен баштасак, бул жакта Нуржигит Кадырбековдун Азия арстанынан башталган Япон кереметинин сыры, эсине кайткан роза, ант жана башка көптөгөн дээрлик бардык китептери камтылган. Жаратмандык деген ушул, кайсы тарапка ыңг болсо, ошол жааттын өтөөсүнө жетип, ойлорду, кыялдарды реалдуулукка айлантуу. Менин колумдагы баарыбыз билген Кыргызстанда брендке айланган Шоро компаниясынын негиздөөчүсү, жетекчиси Жумадыл Эгембердиевдин Жаратман аталышындагы китеби турат. Бул жакын арада эле жарык көргөн, бизнес баштайм деген, бизнеске кызыккан биздин окурмандарга арналат. Эгерде сиз мугалим болсоңуз, же болбосо мугалимдик кесиптин ээси болоюн деп турган студент болсоңуз, анда сизге Гапыр Мадаминовдун бул текчедеги бардык китептерин сунуштайм. Бул жакта устаттык, өнөр китебинен тартып, жетекчиге жеке талап деген китебине чейин бардык китептери бар, бардыгы кыргыз тилинде. Андан сырткары бул текчелерде болсо, эгер сиз адабий китептерге кызыксаңыз, адабий китептин күйөрманы болсоңуз, анда бул текче сиз үчүн демекчимин. Бул жакта мынакей биздин жан дүйнөбүзгө азык боло турган адабий тилдеги чагылгандын көз жашынан тартып, бул жакта эпостордун бардыгы камтылган. Кымбаттуу көрөрманым, биз бул текчедеги китептерди тааныштыра кетпесек болбойт. Себеби бул китептер, бул чыгармалар бир гана кыргыз жаранын эмес, Орто Азиядагы элдердин көпчүлүгүнүн жүрөгүнөн түнөк тапкан китептердин бири деп айтсак болот. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун Кызыл алма чыгармасы. Бул жакта эрте келген турналар, атадан калган туяк, Гүлсарат, бетме-бет, Чыңгыз хандын Ак булуту жана башка деги эле Айтматовдун сиз билген кайсы чыгармалары болсо, ошол китептердин бардыгын кыргыз тилинде жаңы нускаларын таба аласыздар. Колумда турган китеп бул мектепке чейинки балдарга арналган ушундай үнү менен болгон айлана чөйрөнү таанууга жардам берген китеп болуп саналат. Азыр сиздерге ушул китепке обзор жүргүзүп берем. Эгерде сиздин балаңыз анчейин китептерге кызыкпаса, бул китеп балаңыздын жүрөгүнөн орун алат деп айтсак да жаңылышпайбыз. Себеби мунун өзгөчөлүгү бул үндүү болгонунда. Бул жактан жүргүзүп алабыз. Мынакей мамлекеттик символикалар менен дагы балаңыз кичинесинен баштап таанышып баштайт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби. Бурана мунарасы. Сулайман тоосу. Нарын обосу. Бул жакта ошол Кыргыз Республикасынын картасы менен тааныштырып, бардык облустарды жана биздин тарыхый жерлерибизди дагы тааныштырып кетет. Балаңыз демек кичинекей жашынан баштап эле кыргыз жерин таанып баштайт. Андан кийин бул жакта алфавиттер дагы бар. Булардын бардыгы үндөрү менен. Асмаша. Б. Бешик. Я. Чаян. Bir, üç, 10, kızıl, bık, 4,5, dik buçuk, romp.
Ошондой эле математикага тийиштүү болгон сандарды, түстөрдү жана фигуралар менен дагы таанышат, жаныбарлар менен дагы таанышат. Бычок. Мышек. Рый. Мамалак. Андан кийин бул жакта канаттуулар, курт кумурскалар. Акку. Чырчык. Ары. Шалгам. Ашкөк. Алма. Апельсин. Чыпалак. Моюн. Малакай. Үкү топу. Эже, карындаш, милиция кызматкери, сүрөтчү. Комуз. Чор. Мынакей көрөрманым, өзүңүздөр көргөндөй ушундай кызыктуу жана креативдүү китеп. Албетте балдарыңыздарга алып берүүңүздөрдү сунуштайбыз. Айым болуу бул бир гана айым болуп төрө эле эмес, албетте мыкты айым болуш үчүн дагы билим алып, өзүбүздүн акылыбызды толтурушубуз керек эмеспи? Ошол үчүн мен айымдарга арналган ушул китептерди сунуштайм. Бул жакта мынакей мусулман айым жана үй бүлө, адеби көркөм айым бол деген сыяктуу айымдарга арналган бир нече психологиялык китептер камтылган. Мен бул китептерди энелерге, кыздарга, жаңы турмушка чыгам деп жаткан, менин көрүп жаткан айымдарга дагы албетте сунуштайм. Жылдан жылга кыргыз тилиндеги китептер китеп текчесинен орун алып жатканы албетте сүйүндүрбөй койбойт. Бул кыргыз тилине басым жасалып жатат деген сөз. Сиз кыргыз тилинде канча пайыз эркин, таза, так сүйлөй аласыз? Деги эле Бишкек тургундары кыргыз тилин канчалык деңгээлде билет экендигин алдыңкы видеодон көрөлү. Стажировканын кыргызчасын билесизби? Bilmiyorum. Ойлоп көрсүз. Tecrübe. Тажрыйба такшалма. Смайлик. Улуп кабай. Кыргызчасы кандай эле? Билбейт экенмин. Смайликтин кыргызчасы. Бүйтүкчө. Жок. Саламатсызбы? Сиз наушник менен музыка угуп бара жатканыңызды көрдүк. Ошо кулагыңыздагы наушниктин кыргызча аталышын билесизби? Жок. Билбейсизби? Билбейм. Анда кулакчын болуп атайм. Урматтуу көрөрманым, сиздер менен бөлүшкөн 2,5 сааттык Жаркын таң программасы соңуна келип жетти. Бүгүн биз сиздер менен сулуулукту сездик, жаңы образдарды жараттык, гүлдөрдүн тилин уктук, китептер дүйнөсүнө саякаттадык. Жада калса кыргызча сүйлөй албаган жаштарды да сындап кеттик. Айтор жашоонун жаңы сырларын ача алдык десек болот. Анан айтарым, күнүңүздү канчалык жумшак баштасаңыз ошончолук бийик болот. Жылмаюу, жакшы ой, билим жана аракет бул сиздин эң негизги куралдарыңыздын бири. Сиздер менен болгон таңга кубанычтамын. Аты жөнүм Назимеда Айткиева. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.